Мен бұл жерде маселе көтөргүм келет. Бұл мындай сиздерди дагы ой көп жатат. Мен ойлоп атам. Бұл парламент жөнүндө мен сөз кылгым келет. Эгерде карасак, ушу легендарный парламенттен баштап жылына 130-150 мыйзам долбоорун кабыл алчу. Биз да ушул вазифаны аткарып келатабыз. Бирок бүгүнкү заман талабына балким биз башка нук менен кечкилекпиз деген ойдобуз. Акыркы кезде өзүңүз көрүп атасыңар, парламенттин аброю боюнча мындай жаман көрсөтүү боюнча аябай күч алууда да. Биз дагы ушул боюнча өзүбүздүн сөзүбүздү айтпасак, анда бул туура эмес болот. Калыс үчүн айтып койсок. Мына бизди ар кандай сөздөр менен бизди критикалат. Акча жеп атышат, тигиндей кылып атышат, бул кылып атышат. Эгерде калыс үчүн карасак, пара менен кармалгандар ким? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Сейфтен чыккан акча кимден чыгып атат? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Тендер жүргүзүп аткандар. Ал жерде ар кандай мындай коррупциялык элементтерди көрүп атабыз. Ким? Аткаруу бийлиги. Мындай мен карасам, бизди парламентти мындай башка ойго бургус келе атат да, өздөрүнөн кетип биз жака бургус келе атат да ойлорду. Эң негизги курал бул сот тармагы болуп калды. Мына сот тармагында ар кандай сөздөр, ар кандай жалган жалалар айтылып атат. Бүгүнкү күндө президенттин сөзү же указы, чечими, өкмөттүн расмий түрүндө өкмөттүн чечимдери, жогорку кеңештин расмий түрүндө чечимдерине ишенбей, соцсеттеги жалган жала фейктерге мына бүгүн ишенип атат. Мындай айткандай, урматтуу коллегалар, бул жаңы бир идеология жаралып атат да. Жаңы идеология жаралып атат. Эми соцсеттер азыр өнүгүп атат, бир жагынан бул жакшы. Бул жерден биз сөздүн эркиндиги, маалыматтарды тез алыш үчүн мындай жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп берди. Бирок экинчи жагынан сиздер өз жакшы билесиздер, жалган жала фейктер ар кандай мындай туура эмес маалыматтарды тарашы аябай мындай күч алууда да, урматтуу коллегалар. Эртең мына парламенттик шайлоо келе атат. Эртең парламенттик шайлоодо депутат кандидаттардын аброюна негизи биздин жарандарыбызга туура эмес маалыматтар жеткизип, мына ушул маалыматтар менен жашап калабыз. Ошол жерде коркунуч бар. Ошон үчүн бул мыйзам, шайлоо мыйзамдарын дагы бир кызыраак карап чыгыш керекпиз. Мына фейктер чыгарып атат, өзүнүн атын так жазсын, өзүнүн сүрөтүн так койсун. Жоопкерчилик кайда? Фейк маалыматтарды берип атат дагы, жоопкерчилик эч кандай жок. Ошол жерден жоопкерчиликти биз тартайлык. Мыйзам менен киргизебизби, же башка токтомдор менен киргизебизби? Мына ошол иш-чараларды жүргүзүш керек. Урматтуу коллегалар, мен сиздерге мындай жүрөгүмдө ойлорумду, мындай өзүмдө ичимде жүрүп кармаган ойлорумду айтып келатам. Мындай караганда биздин комитеттин аталышында мамлекет түзүлүш. Эртең ушундай фейктер менен жашап калсак, бул мамлекеттин түзүлүшүнө доо келет. Бул эртең жакшылыкка апарбайт, урматтуу коллегалар. Эртең 7-чи чакырылыш келет, урматтуу коллегалар. Эртең 7-чи чакырылыш келет, мен шайлоо кодекс боюнча айттым. Эртең ушу парламент кандай келет? Сабатсыз парламент келип калышы мүмкүн. Ошол парламент бизди эртең башкарат. Кимдер бизди башкарат?
билими барбы, илими барбы? Ошол жагын да карап коюш керек да. Мен сиздерге дагы айтып коеюн, мына мен өзүм парламентда партияны түптөп жүрүп мындай башыма өткөн нерсе да, баары башында жакшы, кийин билбей калат экенсиң. Мына коркунуч бар. Эртең Мыкстеги Субуч окшогон аксакал юристтер келбей калышы мүмкүн. Эртең тажрыйбалуу мугалим, тажрыйбалуу врач келбей калышы мүмкүн. Мына Иса Шишкуловичтер 500 депутаты, тажрыйбалуу. Келет, сөз жок. Мыктеги Субуч деле келет. Ооба, Кудай бурса. Бирок мен окшогон деп атам да. Эртең окшогон келбей калса анда эмне болот парламент? Базаркомдор келет, тиги келет, бу келет деген сөздү айткым келет да. Ошончо урматтуу коллегалар, урматтуу Мыктеги Субуч, Иса Шишкулович, мына лидер фракциялар отурат бул жерде. 2-3 жолку депутаттар отурат. Мына Азимович отурат бул жерде, аппаратта өмүр бою иштеген. Алмамет Насырканович, сиздер отурасыздар. Биз өзүбүздүн парламенттин аброюн, мына биздин комитет, мында өзүбүз тиги комитеттен кийин отуруп калып, рабочий топ түзөбүзбү? Бир өзүбүз сүйлөшүп, кандай кылабыз, кайсы мыйзамдар, кайсы токтомдорду, кайсы иштерди жасайбыз, кайсы стратегия аткарабыз. Кантип биз ушу элдин астында азыркы мен айтып кеткендей заман талаанып биз башка нук менен кечилекпиз бije. 130-150 мыйзам долбоорун кабыл албай, конкреттүү кыскартып мыйзам долбоору ушу керектүү. Эксперттерди чакырайлык. Ошол эле фейктерди чакырайлык, анда бул жерде сүйлөшөлүк. Эмне керек деп силерге? Парламентке жардам берелик. Парламенттин мындай отурганда, төрдө отургандар, балким алардын тажрыйбасы жетпей атат. Балким алар силерден суранган жок. Мисалы менден суранган жок. Мына мен силерден суранып атам. Ушу парламентте 6-чы создукту аягында жок дегенде кийинки 7-чи создукка да бир туура нукка бара турган кадам таштайлык. Ошон үчүн мен сиздерден суранам. Же азырбы жабы эшикте өзү сүйлөшүп, ар дайым күн тартиби келет, күн тартибин бекитебиз, добуш беребиз, палатада добуш беребиз, кетет, өкмөт берген мыйзам долбоорун баарын колдоп келатабыз. Бирок бул жерде биз парламенттин карап чыгыш керекпиз. Ошон үчүн бул комитеттен кийинби өзүбүзчө сүйлөшүп, кандай кылабыз деп мен суранат элем сиздерден. Эгерде колдосоңор, анда рахмат.